Жаңы жылда жаңы үйлүү болгуңуз келеби? Жаңы жылда жаңы үйлүү болууну каалайсызбы? Эгерде адамдар каалоосу жок, кыялы жок жашаган болсо, анда бул жашоого болгон кызыгуусу кетип калат. Ошондуктан жаңы жылга карата жаңы үйлүү болууну кааласаңыз, менин үйүм деп аталган жаңы программадагы марафонго чакырабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын катталуучулары. Сиздер менен мен Толкунай. Бүгүнкү сиздерге бере турган видеомдун максаты үй деген эмне? Үй жөнүндө биз кенен маалымат алышыбыз керек. Жана ошондой эле үйдүн дагы өзүнчө бир психологиясы барбы? Үй дегенде биз үстү жабылган, жан тарабы курчалган, дубалдары бийик имарат катарында ар кандай образды элестетебиз. А бирок менин түшүнүгүмдө үй бул биздин кичинекей ааламыбыз. Бул кичинекей ааламдын кучагында биздин жакындарыбыз, бала чакабыз, бизге жаккан буюмдар, бизге жаккан дизайнда кооздолгон атмосфера биз үчүн үй болуп саналат. Үйдү ар ким ар кандай түшүнөт. Аялдар башкача, эркектер башкача, улгайган адамдардын ою дагы улгайган сайын өзгөрөт, ал эми жаш балдардын ою дагы такыр башкача. Эми эркектерге келсек, эркектер үчүн үй деген эмне? Эркектерге айтылган сөздө эркек бак тигип, үй салып, баласын жеткирип, чоңойтуу керек деп айтышат. Үй тургузуу бул эркектин чоң күчүн талап кылынган иш. Эгерде эркектин оюнда үй дегенде жылуулукту сезип, ал жерде сүйүктүү жакындар менен биргеликте жашаш үчүн, бирге болуш үчүн үй салган болсо, анда ал эркек эч качан бактысыз болбойт. Ал эми кээ бир эркектин оюнда үй бүлөгө караганда биринчи орунга үй салууну милдет деп түшүнөт. Бул жакшы нерсе. Бирок ошол үйдө сүйүктүүсү менен бирге кол кармашып, балдары менен кучакташып жашаганды анчейин ойлоно бербейт. Ошон үчүн ар кимдин үй туурасында түшүнүгү ар башкача. Ал эми аялдар үчүн үй деген эмне? Аялдар үчүн үй бул анын тактысы же өзүнүн бийлигин жүргүзө турган жер. Анын чөйрөсү, камкордук кылып жаткан жакындары, жылуулук тартуулап турган жери. Биз аялдардын генибизге кичинебизден сиңип калган. Кичинебизден тарта үй салынып, бөлүнүп жашап, уяча кылып ойночубуз. Мына ошол уяча аялдар үчүн эң биринчи кезекте өзүнүн жеке үйүнөн жана ашканасынан башталат. Себеби аял өзүнүн ашканасын эч кимге бергиси келбейт жана өзүнүн ашканасын эч ким менен бөлүшүүнү каалабайт. Кала берсе, өзүнүн апасы менен дагы. Мындайча айтканда, эч ким киришпесе деп каалайт. Уктаган жериңди дагы бирөөгө көрсөткүң келбеген, ал жерге туш келгени басып, барып оонай бербеген жерди жеке үйүбүз деп түшүнөбүз. Ал эми кичинекей балдар үчүн үй деген эмне? Кичинекей балдар чоңоюп, өз алдынча бөлүнүп чыкканга чейинки жашап жаткан үй катарында түшүндүрүшөт. Мындайча айтканда, ата-энесинин үйүн алар үй деп эсептешет. Качан гана кичинекей балдарыбыз чоңоюп, жетип, өз алдынча үй алганда гана ата-энесинин үйүнөн бөлүнүп чыгып, өздөрүнүн уясын жасашат. Эгерде бул кичинекей балдар чоңойбостон жүрө берсе, мындайча айтканда психологиялык жактан чоңойбой жүрө берсе, ата-энесинен бөлүнө албай, ата-энесинин үйүн менин үйүм деп жүрө бериши мүмкүн. Улгайган адамдар үчүн үй өзүнчө бир маанилүү жер. Мисалы, улгайган адамдар үчүн үй деген эмне? Улгайган адамдар үчүн үй деген түшүнүк эскерүү катарында болуп калат экен. Балдарынын кичинекей кезин, чоңойгон, ойногон жерлерин эскерип, алардын чоңоюп өскөн жерине чыдамсыздык менен кайтып баруусуна мүмкүнчүлүк түзүп берип башташат. Улгайган адамдар үчүн жашаган үйүнүн ар бир бурчу өткөн күндөрдүн энергиясы менен сугарылып калат. Анан дагы улгайган адамдар үчүн үй эски дос катарында сезинип калат экен. Себеби башка жакка барса дагы, балдарынын жанына барса дагы, алар үйүнө шашат эмеспи? Анткени эски досун жалгыз калтыргысы келбейт.
Негизи биз ата энебиздин үйүнө көбүрөөк баргыбыз келет. Ал эми өзүңдүн жеке үйүң же жеке бир нерсеңдин болушу бул акыл эсиңдин толук жетилип, өз алдынча жашай алган адам катарында экениңди түшүндүрөт. Көпчүлүк учурда биздин ар бирибизде менин үйүм деген сезим жашабагандыктан үйлүү боло албай жүрөбүз. Эмне үчүн менин үйүм жок деген суроого ар ким ар түрдүчө жооп берүүгө болот. Мунун себеби бир эле эмес, ар кандай себептер болушу мүмкүн. Балким бул кайын журтуңуздун үйү болгон үчүн өзүңүздү кенен алып жүрө албай жаткандырсыз. Балким ата энеңиздин үйүндө жашаганыңыз үчүн менин үйүм жок деген ойдо жүргөндүрсүз. А балким квартирада жашаганыңыз үчүн менин үйүм эмес деген сезимдер жашап жаткандыр. Менин үйүм же мен өзүмдүн үйүмдөмүн деген сезим жөнүндө сүйлөшөлү. Бул сезим көбүнчө бизде, аялдарда көбүрөөк болуш керек. Мындай сезим жок болсо, анда биздин ички дүйнөбүздүн ичинде эч качан тынчтык болбойт. Үй бул өзүңдү коопсуз сезип, каалаганча уктап, эс алып, чарчооңду жазып, күчүңдү чогулта турган биздин кичинекей мейкиндигибиз. Мындай коопсуздук деген сезим жок болсо, анда аялда кыжалатчылык каптап, ал ооруп калышы мүмкүн. Мындай сезимдерден бизди кичинебизде ажыратып салгандыр балким. Кандайдыр бир окуядан кийин аял өзүнө болгон ишенимин жоготуп, менин үйүм деген сөзгө ишеними азайып кеткендир. Айтор, мунун сырларын дагы да терең изилдеш үчүн мен сиздерди менин үйүм деп аталган марафонго чакырат элем. Бул курста мына ушул сезимдер менен иштейбиз. Эмне үчүн менде үй жок? Эмнеге менин үйүм болгон эмес? Эмнеге мен үй ала албай жүрөм? Деген сонун методдор менен бирге иштей аласыз. Эгерде бизде менин үйүм деген сезим жок болсо, үйгө келгиңиз келбейт, жумушта отургуңуз келет, башка жактарга айланып жүргүңүз келет, же болбосо дүйнө кезип, саякат кылып, жашаган жериңизден башка жактарга көчүп кеткиңиз келет. Кайерде болсо да жүрө берем, бирок үйгө барбасам болду деп каласыз. Эми бул нерселерден кантип арылабыз? Баарыбыз эле үйлүү болгубуз келет да. Ошондуктан эң биринчи кадам эмнеден башталат? Албетте, биз психологиялык жактан чоңоюшубуз керек. Туура, биз сырттан караганда чоң адамдарбыз, а бирок биздин ичибизде кадимкидей кичинекей наристе ыйлап, таарынып жаткандай сезимде жашап жатабыз. Өзүңүз ойлонуп көрүңүзчү, кичинекей баланын үйү жок да, ал бала үй алганга эч кандай күч кубаты жетпейт. Психологиялык жактан өсө элек, жаш бала деп түшүнөбүз. Үй ала албай жатканыбызды же үйлүү боло албай жатканыбыздын себебин билүү үчүн ичибиздеги коркунучтарды аңдап түшүнүүгө убакыт келди. Эгерде сизде үй алууга даярмын деген каалооңуз бар болсо. Демек, өзүңүздүн ичиңизге баш багып көрүңүз, кандай коркунучтар бар. Чындап үйлүү болуу кыялыңыз болсо, анда убакыт келди. Демек, бул марафон сизге сөзсүз түрдө жардам берет. Биздин ичибизде кандай коркунучтар калышы мүмкүн? Биздин үйлүү болушубузга эмнелер тоскоолдук кылып жатат? Балким бала кезиңизде үйгө баруудан корккондурсуз. Үйдө күтүлбөгөн ар кандай жаман окуялар, уруш-талаштар болуп кетиши мүмкүн деген белгисиз нерселерден корккондурсуз. Ата энеңиздин ачуусунан коркуп, үйгө баруудан безип жүргөндүрсүз. Эмнеге буну кылбадың, эмнеге буну жасабадың, эмнеге жыйнабадың деген сыяктуу ата энеңиздин басынтып сүйлөгөндөрү жаныңызга баткандыр. Эгерде аял үйү жок эркекке турмушка чыгып, үйү жок өтө көп жылдар бою жашаган болсо, демек аял өзүнүн подсознаниясында ата энесинин үйүнө баргысы келип жүрө берет. Эмне үчүн? Себеби дагы деле ата энесинен ажырай элек, мындайча айтканда чоңой элек. Үйлүү боло албай жатканыбыздын дагы бир себеби бул күтүү режиминде жашап жатканыбыздын белгиси. Бул жерде өзүңүзгө суроо берип көрүңүзчү. Мен эмнени күтүп жатам? Анткени үй бул аябай чоң жоопкерчиликти талап кылган нерсе. Анан дагы бир белги, аялдар үчүн үй бул өзүнүн күчүн чогултуп, өзүн толук кандуу каалаган ишин жасоого мүмкүнчүлүк түзүлө турган место. Ошондуктан энергетикалык мааниде аялды курчап турган бардык нерсени аялды кубандырып туруш керек.
Эгерде акыйкатка терең кирип карай турган болсок, анда квартирада эч качан биздин тамырыбыз көктөбөйт. Ошондуктан өзүбүздүн үйүбүздү табуу үчүн тамырыбыз көктөп, гүлдөп өсө турган жерибизге батыраак отурукташып, батыраак издеп табышыбыз керек. Ал үчүн мүмкүн болушунча бүт бардык күчүбүздү жаңы местаны пландаштырууну баштайбыз. Башка бирөөнүн квартирасында жашоо бул кандай коркунучтуу, кандай коркунучтарды алып келет. Биз ал үйгө эч нерсе бере албайбыз. Эң коркунучтуусу мына ушунда. Анткени биз эч нерсе бере албасак ал үйгө, демек ал үй дагы бизге эч нерсе бере албайт. Демек, үй бизге эң биринчи кезекте күч жана энергия берип туруш керек. Бул жаатта батирде жашоо биздин күчүбүздү тескерисинче алышы мүмкүн экендигин түшүнүп калсаңыз керек. Эң биринчи ички дүйнөбүздөн баштайбыз. Ошондуктан сиздер үчүн даярдаган бул программадагы ар бир темалар биздин ички дүйнөбүздөн баштап сырткы дүйнөбүзгө чейин иштеле турган сонун программалардан түзүлгөн сабак. Баарыңыздарды чакырат элем. Эмне үчүн биз ички дүйнөдөн башташыбыз керек? Себеби ички дүйнөбүздө болуп жаткан тоскоолдуктарга бөгөт коюп, эң биринчи ички дүйнөбүздү кеңейтебиз. Батирде жашоо демек психологиялык жактан толук жетиле элек деген диагноз коюлат. Бул батирдин ээси дээрлик бизге ата-эне сыяктуу жоопкерчиликти талап кылган, алар гана биздин ордубузга чечим кабыл алган адам катарында болуп калат. Анткени ал батирде кандай ремонт кылыш керек, кандай мебель сатып алыш керек, качан укташ керек, качан туруш керек, качан уборка кылыш керек, кантип жашаш керек, кандай бааны төлөтүштү дагы мына ошол квартиранын ээси өзү чечип калат. Бул учурда биз ошол батирдин ээсине көз каранды болуп калабыз. Эркин жашоонун ордуна жаш бала сыяктуу алардын ар бир шартына макул болууга аргасызбыз. Алардын уруксаты менен гана бир нерсе жасашыбыз мүмкүн. Демек, бул учурда биз эмне кылышыбыз керек? Албетте, психологиялык жактан чоңоюшубуз керек. Эң башкысы үйүбүздүн жоктугуна, акчанын жоктугун күнөөлөбөстөн, эмне үчүн үй жасагым келбей жатат жана эмне үчүн мен дагы деле ата-энемден бөлүнө элекмин деген суроодон баштайбыз. Бул дегени уктап жаткан жериңден соолугуп туруп, ойгонуп, ордуңдан кагынып селкинип, акырын гана туура багытты пландаштырып аракет кылуу дегенди түшүндүрөт. Бул дегени ар бир күнүңүздөгү жолуккан бактылуу жана бактысыз көз ирмемдердин баары өз үйүңүзгө алып баруучу жол экенин түшүнүү. Демек, үй бул биздин күзгү сыяктуу чагылдырылып көрсөтүлгөн образыбыз. Эгерде сырткы чөйрөңдө бир нерсе өзгөрткүң келсе, демек эң биринчи кезекте жан дүйнөңдү иретке келтирип, маанайыңды көтөрүп, ички дүйнөңдө өзгөртүүнү киргизсең гана сырткы дүйнөңдө өзгөрүүлөр башталат. Үй бизге күч-кубат, энергия бере турган жер болгондуктан, ал жерде биз ыйык жер деп кабыл алабыз. Эгерде кыйкырык, бакырык, негатив ой, уруш талаштар болсо, бул негатив энергияны үйдүн дубалдары өзүнө сиңирип алат дагы бизге күч-кубат бербестен эле биздин күчүбүздү ала турган вампир үйгө айланат. Демек, үй боюнча дагы кызыктуу маалыматтарды алгыңыздар келсе, кийинки видеого көңүл буруңуздар.